Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, радио каармандар. Республикалык штабтын пресс борборунда Кыргыз Республикасынын премьер-министри Боронов Кудбек Аличтин Кыргыз өкмөтү тарабынан көрүлүп жаткан чаралар тууралуу кыскача маалымат бермекчи. Бүгүн түзөөдөн сиздер бизди мамлекеттик, коомдук телеканалдар аркылуу жана медиа борборлор, ошондой эле биздин социалдык баракчалардагы расмий баракча аккаунттардан көрүп уга аласыздар. Кудбек Аличевич, сөз сизде. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу мекендештер, урматтуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү. Өкмөт өлкөдөгү эпидемиологиялык абалды жакшыртуу боюнча жана дүйнөлүк эксперттер белгилеп жаткандай, пандемиянын күз-кыш мезгилиндеги күтүлгөн толкунуна туруштук берүү үчүн даярдыктарды жүргүзүп жатат. Бул боюнча өлкөбүздүн президенти урматтуу Сооронбай Шариповичке дагы, ошондой эле массалык маалымат каражаттары аркылуу сиздерге дагы кеңири маалыматтарды берип жатабыз. Ошол эле мезгилде өкмөт бюджеттин тартыштыгына жана карантиндик шарттарга карабастан өлкөнү өнүктүрүүгө багытталган инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашырууну токтоткон жок. Ошондуктан бүгүн сиздерге өлкөдө жасалып жаткан ошол инфраструктуралык иштер боюнча маалымат берип кетүүнү туура таптым. Айта кетсек, инфраструктуралык долбоорлор боюнча калкты ичүүчү таза суу менен камсыздоо маселеси. Жылдын аягына чейин бардык каржы булактарынан республика боюнча 79 айылда ичүүчү таза суу менен камсыз кылабыз. Буга донорлук каражаттардан сырткары республикалык бюджеттен 250 миллион сом бөлүндү. Биз азыркы учурда кошумча дагы 250 миллион сом бөлүп берүү боюнча иштерди жүргүзүп жатабыз. Ошондо таза суу долбооруна жалпысынан 2020 жылы сырттан келген инвестициялык проекттерден сырткары, сырттан келген каражаттардан сырткары республикалык бюджеттен жалпысынан 500 миллион сомго каражаттар бөлүнүп, жогоруда айтылган иш-чаралар аягына чыгарылып, буюрса 79 айылда ичүүчү таза суу менен дагы камсыз кылууга жетишебиз. Социалдык объекттердин курулушу боюнча жылдын аягына чейин 108 социалдык маданий объекттердин курулуштары жана капиталдык ремонт иштерин бүткөрүүнү пландаштырып жатабыз. Жалпысынан 1 миллиард 600 миллион сом республикалык бюджеттен акча каражаты каралган. Бул жерде айта кетчү нерсе, буга чейин да биз маалыматтарда байма-бай айтып жатабыз. Өсүңүздөрдө болсо, жылдын башында биз пландаганда биздин республиканын аймагында 29 бүгүнкү күндө авариялык мектептер бар деп айтканбыз. Ошол 29 мектепти быйылкы жылдын аягына чейин Кудай буйруса бүткөрүп, мечиттерде, башка жерлерде окуп жаткан балдарыбызды толук кандуу шарттарда мектептерде билим алууга шарттарын түзгөнгө мүмкүнчүлүк болот. Анын ичинен 11 мектеби 1 сентябрга чейин Кудай буйруса бүткөрүлөт. Бул боюнча курулуш агенттиги бүгүнкү күндө толук кандуу иштерди жүргүзүп жатышат. Жол инфраструктурасын жакшыртуу иштери боюнча айтсам, жалпы булактардан 2020 жылдын аягына чейин 265 километр жол асфальттанат. Анын ичинен президентибиздин тапшырмасы боюнча райондук борборлордон 3 километрден жолду асфальттоо иштери толугу менен аткарылып жатат. 152 километр жол ушул багытта жылдын аягына чейин асфальттанып бизге пайдаланууга берилет. 40 райондон жана кичи шаарлардан болуп, бардыгы болуп 152 километр жол ошо райондордо же болбосо акимдердин сунуштары менен райондун кээ бир аймактарында асфальттоо иштери жүргүзүлөт. Бул иштер боюнча бул толук кандуу республикалык бюджеттен жүргүзүлүп жатат. 750 миллион сом акча каражаты бүгүнкү күндө бөлүнүп берилди. Кийинки маселе ирригация тармагы боюнча айта турган болсок, ирригацияга республикалык бюджеттен дагы 250 миллион сом каралган. 15 августка карата 150 миллион сом бөлүнүп берилди. Булардан тышкары эл аралык донорлордун жардамы менен да ирригациялык иштер жүргүзүлүүдө. Өзүңүздөр билгендей, өкмөттө, мамлекетте 2026 жылга чейинки пландалган иш-чаралардын стратегиялык планы бар. Ирригацияны өнүктүрүү максатындагы ал боюнча бүгүнкү күндө иштер жүргүзүлүп жатат. Белгилей кетчү нерсе, бул жерде Европа кээ бирөөнө токтолоюн. Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынан 5 ирригациялык объект 70 миллион еврого каржыланып жатат. Ислам өнүктүрүү банкынан 4 ирригациялык объекти 59 миллион долларга жумшалып жатат. Кытай Эл Республикасынын экинчи этаптагы гранттык каржылоосунан 30 миллион долларга 4 ирригациялык объект
сунушталган. Аны өздөштүрүү боюнча бүгүнкү күндө толук кандуу иштер жүргүзүлүп жатат. 2020 жылы ирригация тармагында төмөнкү объектилердин курулуштары бүткөрүлөт. Бул Баткен районундагы Р4, Р4 каналын куруу жана бийиктетүү иштери бүтөт. Мында 1100 гектарга жаңы сугат жер өздөштүрүлөт. Тоң районундагы Ак Өлөң каналын реконструкциялоо бүтөт. 516 гектар жаңы сугат жер өздөштүрүлөт. 3565 гектарга сугат жердин суу менен камсыздоосу жогорулайт. Өзүңүздөр билесиздер, бул объектиге убагында жаңы башталганда президентибиз капсула салып кеткен. Андан кийинкиси Кадамжай районундагы Молдонияз спасына канал куруу иши аяктайт. 410 гектар сугат жерди суу менен камсыздоо жогорулайт. Нарын районунун Четнур айылынын аймагында айыл аймагынын Төшбулак насостук станциясынын курулушу аяктайт. Натыйжада 100 гектар жаңы сугат жер өздөштүрүлөт. Баткен районунун Аксай айыл аймагындагы Бакай участогундагы Аксай-Бакай насостук станциясынын курулушу бүткөрүлөт. Натыйжада 140 гектарга жаңы сугат жер өздөштүрүлүп, 290 гектар сугат жердин суу менен камсыздоосу жогорулайт. Араван районунун Төмөйүн айыл аймагында да жеке Мисте насостук станциясын куруп жатабыз. Бул да жылдын аягына чейин бүткөрүлөт. Натыйжада 700 гектар сугат жерди суу менен камсыздоо жогорулайт. Ошондой эле Кара-Бара районундагы Сарымсак каналынын реконструкциялоо иши бүтөт. Натыйжада 500 гектар жердин суу менен камсыздоосу жогорулайт. Ал эми капиталдык салымдар беренеси боюнча айта кетсем, Баткенде Молдонияз каналына 30 миллион сом бөлүнүп берилип, 34 миллион сомдук жумуштар аткарылды. Жалал Абад областынын Акс районунда Актерек каналынын курулушуна 48 миллион акча каражаты бөлүнүп берилди. Бул капиталдык салымдар беренесинен ирригация тармагына бөлүнгөн акча каражаттары. Кыскасын айтканда, өкмөт тараптан ирригациялык объекттердин бардыгын пландалган иштердин алкагында иштер жүргүзүлүп жатат. Буюрса биз бүгүнкү күндөгү пандемиянын шартында, бүгүнкү күндөгү оор кырдаалга карабастан, жылдын башында пландалган объекттердин бардыгында бул капиталдык курулуш, социалдык объекттер, ирригация объекттери, ошондой эле таза суу менен камсыздоо объекттердин бардыгын пландалган убакта бүтүрүүнүн үстүнөн бүгүнкү күндө толук кандуу иштер жүргүзүлүп жатат. Ошондой эле акча каражат маселелери, каржысы бүт бардыгы бүгүнкү күндө толук өз убагында чечүүгө мүмкүнчүлүк болууда. Чек ара аймактарында социалдык маданий багыттагы объекттерге жыл сайын өзүңүздөр билгендей бул чечим мындан бир нече жыл мурун кабыл алынган. Адаттагыдай эле жыл сайын өкмөт 100 миллион сом акча каражатын бөлүп турат. Быйыл да оор шартка карабастан бул 100 миллион сом акча каражаты бөлүндү. Быйыл дагы Кудай буйруса ошол чек ара аймактарын өнүктүрүү максатында 10 объектте ошондой иш чаралар бүткөрүлөт. Булардын басымдуу көпчүлүгү ошо социалдык объекттер болуп эсептелинет. Аймактарда жана Бишкек, Ош шаарларында курулуп жаткан жана оңдолуп жаткан ооруканалар тууралуу айта кетсем, буга чейин баардыгыңыздардын кабарыңыздар бар. Биз 12 объектиде жумуш баштаганбыз. Андан сырткары капиталдык курулуш тармагынан дагы ага чейин башталып калган объекттерди кошуп биз 14 объекти бүгүнкү күндө катуу контролго алып иштерди жүргүзүп жатабыз. Биз болжолдогон 9 аймакта, 9 региондо, бул Бишкек, Ош шаарын кошкондо жана 7 область 9, андан сырткары Көкжаңгактагы, Орловкадагы, Чолпон Атадагы ооруканалардын ремонт иштери, курулуш иштерине чогуу дагы 2 объект кошулду. Бул Жалал Абад шаарындагы мурунку башталып капиталдык ремонттун өтүп жаткан объект, ошо менен бирге Кара Суу районундагы Чайчы айылындагы, билесиздер, бул жерде илгери 2015 жылы жер титирөө болуп, ал жердин инфраструктурасы бир топ жабыркаган болчу. Ошол объектилерди кошуп, жалпысынан биз ушул максатта 14 объекти ошо ооруканаларды бүткөрүп элге пайдаланууга берсек деген ой максатыбыз менен иштеп жатабыз. Азыркы учурда интернет айдыңында ушул боюнча айрыкча мына башталган жакынкы аралыкта пандемияга каршы башталган 9 объектидеги иштерди токтоп калат, бүтпөй калат, каржы маселеси чечилбей атат деген маселелер боюнча ар кандай мындай маалыматтар тарап жатат.
Мен мына сіздерге премьер-министр катары айтып коеюн, эч кандай андай маселе жок. Мүмкүн бир аба ырайынын шартына же башка бир мындай күнүмдүк пайда болгон бир маселелердин негизинде бир 4-5 күн кечиксе кечигет кээ бир объектилердин. Бирок биз ошол айтылган убакта баардыгын толук кандуу бүтүрүп, тиешелүү жабдыктар менен жабдып, деги эле больницанын өзүн, оорукананы бүтүрбөстөн аны тиешелүү жабдыктар менен жабдып, ошондой эле бүгүнкү күндө саламаттык сактоо министрлигине тапшырма берилген, иштеп жатышат. Алар ошол тиешелүү медициналык кызматкерлердин штаттары менен камсыздоо боюнча иш-чаралары баардыгы ошол биз айткан ооруканалар бүткөн убакта толук кандуу ишке кириши боюнча камсыздоо иштери жүрүп жатат. Айта кетчү нерсе, бул сөзсүз түрдө бул ооруканалардын курулушу айтылган убакта аягына чыгаруунун үстүнөн иштеп жатабыз. Эч кандай токтоп калуу маселеси жок бүгүнкү күндө. Бул объектилердин иши бүткөрүлөт. Ар бир курулуш боюнча өкмөткө күнүгө маалыматтар келип турат, маалыматты алып атабыз биз. Бул катуу контролдо. Айрымдарына мен өзүм барып келдим, билесиздер, мына айрымдарына президентибиз Сооронбай Шарипович барып келди. Азыркы мезгилде Кудай буйруса баардык жерлерде иш кызуу жүргүзүлүп жатат. Мен мына жакында эле Токмоктогу, Орловкадагы ооруканалардын курулуш ремонттоо иштерине барып келдим. Иш абдан кызуу жүрүп жатыптыр. Ал жерде курулушчулар дагы ушул пандемиянын экинчи толкуну же болбосо кайра өрчүп кетүү коркунучу пайда болгонуна байланыштуу ошондой убакка чейин тез аранын ичинде ушул бүтүрүп берүүнүн үстүнөн иштеп жатышат. Мен учурдан пайдаланып, ушундай ниетте кызмат кылып жаткан биздин курулушчуларыбызга терең ыраазычылык билдирип кетүүнү туура таптым. Кийинки маселе күз-кыш мезгилине карата социалдык объектилерди даярдоо иштери туурасында Кыргыз Республикасынын экономикасынын тармактарын жана калкын 2020-2021 жылдын күз-кыш мезгилине карата отун даярдоо, шаймандарды оңдоо, электр жана жылуулук тармактарын куруу жана реконструкциялоо боюнча коюлган пландар жана тапшырмалар график боюнча аткарылып жатат. Айта кетчү, баса белгилеп айта кетчү нерсе, мына быйылкы жылы суунун аз болуп атканын баарыңыздар байкап турасыздар, билип атасыздар, маалымат алып атасыздар. Ошого карабастан бүгүнкү күндө өкмөттүн негизги максатынын бири кышта элибизди жылуулук менен, электр энергиясы менен толук кандуу жабдуу, ошондой эле камсыз кылуу, эч кандай веердик өчүрүү же болбосо пландап өчүрүү деген маселелерди такыр жол бербөөнүн үстүнөн иштеп жатабыз. Мен ойлойм, биз буну толук кандуу камсыз кылганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Кийинки маселе жаңы окуу жылына карата даярдыктарды жыйынтыктары боюнча биздин балдарыбыздын саламаттыгы, алардын коопсуздугун камсыз кылуу максатында өкмөттүн негизги иш-чараларынын бири 2020-2021 окуу жылынын биринчи чейрегинде окуу процессин өлкөдөгү эпидемиологиялык абалды эске алуу менен жана балдардын, педагогдордун, ата-энелердин ден соолугуна кооптуу кырдаал жаратпоо максатында уюштурулат. Ошондуктан 14 августта өкмөттүн жыйынында бул маселени биз кеңири талкууладык. Расмий түрдө 1 сентябрдан баштап жаңы окуу жылы ачылганда 1 класстын окуучулары гана мектепке барышат. Калгандарына 2020-2021 окуу жылынын биринчи чейрегин дистанттык түрдө уюштуруу чечими кабыл алынды. Күзгө карата буюрса эпидемиологиялык абалдын турукталса, баардыгы жакшы болуп кетсе, мүмкүн аларды экинчи чейректен баштап окууга барууга, мектептерге барууга мүмкүнчүлүк болушу мүмкүн. Аны мен ойлойм, биз ушул сентябрь айында ошол биринчи чейректин учурунда карап, ал боюнча чечимдерди кабыл алабыз. Окуу процесси башталган кезде коомдук транспорттордун жүрүү графиги кайрадан каралат. Азыр билесиздер, мына Бишкек шаарында көпчүлүк биздин региондордо биздин коомдук транспорттордун жүрүшү графиктери өзгөрүлүп, чектөө коюлган. Ошого байланыштуу 1 сентябрда биздин окууга барган окуучуларыбызга, ата-энелерибизге баардыгына мындай ыңгайлуу жагдай түзүү максатында бул коомдук транспорттун жүрүү графигин ошо 1 сентябрга жакын буюрса биз өзгөртүп карайбыз деген оюбуз бар. Кийинки сөз, пандемия шартында шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшүнө карата киргизилип жаткан айрым талаптарга
токтоло кетсем, мамлекеттин социалдык структурасы, бул коомдун ички түзүмүн түзгөн өз ара байланышкан элементтердин жыйындысы экенин жакшы билебиз. Ал ар кандай системалардан, бул социалдык, саясий, экономикалык, экологиялык, маданий жана башка системалардан турат. Булардын бардыгы бири-бири менен тыгыз байланышта. Ошол эле учурда өлкөдө болуп жаткан кандай гана кырдаал болбосун, ал бири-бирине түздөн түз таасирин тийгизет. Азыр илимде толук изилденбеген, дарысы жок COVID-19 коронавирус инфекциясы каптап турган маалда өлкөдө эпидемиологиялык абал мындан бир ай мурдагы абалга салыштырмалуу 60-70%га турукташып калгандыгына карабастан, аймактарда абал дагы эле курч бойдон. Мына күнүмдүк статистиканы көрүп жатасыздар. Буюрса мына жарандарыбыздын арасында, элибиздин арасында өлүмдү жокко чыгаруу максатында өкмөт иш алып барып, республикалык штаб ошонун үстүнөн тыгыз күн сайын иштерди жүргүзүп жатат. Врачтарыбыз ал боюнча бүгүнкү күндө талыкпастан эмгектенип ошол иштин үстүндө иштеп жатышат. Мына бүгүнкү статистика боюнча өзүңүздөр билгендей, мына республика боюнча коронавирус же болбосо пневмониядан каза болгон бир жараныбыз болду. Ал эми күндө жаңы жугузуп алгандардын саны боюнча айта турган болсок, бул статистика бизде бүгүнкү күндө биз ойлогондогудай мындай өзгөрбөй же болбосо басаңдабай жатат. Ошого байланыштуу бүгүнкү күндө дагы айта турган нерсе, республиканын аймагында эпидемиологиялык абалды таптакыр жакшы болуп кетти дегенден алыспыз. Андай айтуу туура эмес болуп эсептелинет. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө дагы ошол эпидемиологиялык санитардык гигиеналык нормаларды толук кандуу буга чейинки бизде медицина кызматкерлери, врачтарыбыз сунуштагандай кармоого милдеттүүбүз. Ошого байланыштуу абалды мындан ары да жакшыртууга бардык тараптан, анын ичинде саясий партиялардын жоопкерчилиги дагы болууга тийиш. Бул багытта жаранды коргонуу боюнча комиссиялар тарабынан саясий партиялардын курултайлары, съездери, эл менен жолугушуулардын өткөрүүнүн талаптары иштелип чыгууда. Бул талаптардын сакталышы катуу контролго алынат. Биринчиден, жыйынга түздөн түз алга келип катышкандардын саны уруксат берилген сандан ашпоого тийиш. Ошол эле учурда онлайн режимде өткөрүлгөн съездге катышуучулардын санына чек коюлбайт. Жыйын өтө турган жайда санитардык эпидемиологиялык ченемдер сакталууга тийиш. 3-4 саат бир бөлмөдө болуу, баарыңыздар жакшы билип калдыңыздар дейм, бул тезирээк экинчи адамга оорунун жугушуна шарт түзөт. Ошондуктан убагы менен бөлмөлөрдү желдетип, анан болушунча кыска убакытта ошол көпчүлүк адамдардын чогулушу бир бөлмөдө же болбосо бир имаратта, ошону азайтуу максатка ылайык деп ойлойбуз. Ошондуктан биздин жарандарыбызга айта кетчү маселе, эпидемиологиялык абалды турукташтыруу үчүн коомчулук баарыбыз жардам берүүгө тийишпиз. Бул бир эле өкмөттүн, бир эле ушул медицина кызматкерлеринин иши эмес, бул баарыбыздын ишибиз болуш керек, ар бирибиздин милдетибиз бар бул боюнча. Биринчиден айтарым, шайлоо дагы өтөт, Кудай буйруса, өкмөт парламенттик шайлоону ачык, таза, адилеттүү өтүшүн камсыз кылат. Экинчиден, күз келатат. Кыргыз илгери эле тояш деген күркүрөгөн күздө, мал жайлоодон түшкөндө, кызыл кырманга толгондо болот деп айтат. Мына ушул августтун этегинен баштап жаңы жылга чейин жакшылыктар көбөйөт. Той топ үргүч алат. Билебиз, буга чейин пландалган ар бир бирөөдө ушундай жакшылык иш-чаралар пландалган болушу мүмкүн. Албетте бул биздин салтыбыз, кыргыз элинин тарыхы илгертен келаткан ушундай салтыбыз бар. Бирок азырынча дарысы жок дарт менен күрөшүп жаткан маалда эл көп чогулган иш-чараларды өткөрүүнү токтото турууга чакырамын. Кыргыз Республикасынын жарандык коргонуу жана коомдук саламаттык жөнүндөгү мыйзамдарына ылайык өкмөт 2020-жылдын 9-апрелинде өлкөдө коомдук саламаттык сактоо тармагына чектөөчү карантиндик чараларды киргизүүнүн жана ишке ашыруунун тартибин бекиткен. Ага ылайык жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, анын ичинде Бишкек, Ош шаарларынын мэриялары кафелерди текшерип,
ал жерде иш-чаралар жүргүзүп жатат. Мына бүгүнкү күндө массалык маалымат каражатынан өзүңүздөр да окуп жаткан болушуңуздар керек. Бир топ мына текшерүүлөр жүргүзүлүп, биздин мынау июль айындагы болуп кеткен ошол жанагы вспышкага чейинки кандай акыбалда, карантинден кийинки акыбалга да жашаган болсок, кайра ошол адатыбызды бүгүнкү күндө баштаганы турабыз. Бир нече кафе, ресторандарда мына башка дагы коомдук ушундай жайлардан эс алуучу атайын кызматтар текшерүү жүргүзүп, мына айып пулдар салынды. Бул боюнча мына массалык маалымат каражаттарына да чыгып жатат. Ошого байланыштуу мен айтып кетерим, ошол окуя кайра кайталанбай тургандай иш-чараларды жүргүзүү максатында өкмөт иштерин дагы эле күчөтүү режиминде жүргүзөт. Жарандарыбыздан, элибизден, мекендештерден суранып кетчү нерсе ушул баардыгыңыздар бүгүнкү күндөгү айтылган эрежени, айтылган талаптарды так соктоого аракет кылып, ошонун үстүнөн мындай бир кичине туура мамиле жүргүзүп койсок жакшы болот эле. Мен ойлойм, жалпы журт, элибиз бул өкмөттүн киргизген чектөөлөрүн бүгүнкү күндөгү кырдаалга жараша түшүнүү менен кабыл алат деп ойлоймун. Ошого байланыштуу жыйынтыктап айтканда, өлкөдө эпидемиологиялык абал күндөн күнгө оң динамиканы сактап баратат. Өткөн брифингде Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму сунуштаган критерий боюнча жаңы учурлардын көрсөткүчү биздин өлкөдө 6,6%-ды түзгөн. Стабилдүүлүк чегине бир аз жетпей жаткан болсок, бүгүнкү бул күндөгү эсеп боюнча акыркы жумадагы көрсөткүчтөр 4,9%-ды түздү. Бул белгиленген чектен төмөн болду. Буюрса бул жагынан бир топ жакшы. Россиянын эсептөө методикасы боюнча да бул Роспотребнадзордун атайын эсептөө методикасы бар. Ошондой эле Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун методикасы боюнча да вирустардын репродуктивдүүлүк көрсөткүчү да жакшырды. Же болбосо бир адамдын вирусту жуктуруусу 0,8-ди түздү. Демек, эпидкырдаалды туруктуулук акыркы жумада сакталып баратат. Бул жакшы көрсөткүч. Мен медициналык эпидемиологиялык адистер менен дагы күнүгө бул боюнча маалымат алып, алар менен сүйлөшүп турам. Биринчи учур катталгандан бери мына бүгүнкү күндө 22 жума өтүптүр. Биз азыркы учурдагы эпидемиологиялык туруктуулук сактап калууга болгон аракетибизди жумшашыбыз керек. Жана Кыргызстандын медицина кызматкерлери аткаруу бийлиги менен биргеликте күч аракетти максималдуу жумшап жатат. Ошого байланыштуу мен жогоруда айтканымды кайра кайталап кетейин. Баарыбыз мына жакшы болуп калды, оору азайды, өлүм жокко эсе болду, Кудай буйруса. Ошо менен биз бүгүнкү күндөгү талаптарды, бүгүнкү күндөгү коюлган иш-чараларды бошоңдотпостон алып барышыбыз керек. Бул боюнча республикалык штабта, өкмөттө күн сайын тиешелүү мамлекеттик органдарга талаптары күчөтүлүп коюлуп, күн сайын иш-чаралары белгиленип айтылып жатат. Элибизге айтарыбыз ошол биздин мамлекеттик органдардын айткан иш-чараларын, талаптарын туура так аткарууну камсыз кылып берүүсүн суранабыз. Бул күчөп кетүү, кайра оорунун пайда болуу, анын көбөйүп кетүүсү бир эле мамлекеттик органдардан, бир эле медицина кызматкерлеринен эмес, баарыбыз билип түшүнүп калдык деп ойлойм. Бул жалпы баарыбыздан бүгүнкү күндө ошол талап кылына турган маселе. Биз канчалык деңгээлде баарыбыз шартты туура, талаптарды туура сактай турган болсок, мен ойлойм, биз бул маселелерди мына жакшы болуп бараткан бүгүнкү күндөгү эпидемиологиялык кырдаалды, абалды сактап калууга мүмкүнчүлүгүбүз болот деп ойлойбуз. Президентибиз баса белгилегендей, ар бир адам социалдык жоопкерчиликти сезе билип, ар бирибиз өз милдеттерибизди аткарышыбыз керек. Оору өтүшүп кеткенге чейин жүрө бербешибиз керек. Убагында медициналык кызматкерлерге тиешелүү ошол саламаттык сактоо органдарына кайрылып, ооруну туура мамиле менен туура дарылоо иштерин жүргүзүүбүз зарыл. Биз баарыбыз биргелешип, Кудай буйруса бул вирусту жеңебиз деген ойдобуз. Кыскача маалымат ушундай.
урматтуу мекендештер, урматтуу массалык маалымат каражатынын өкүлдөрү, өкмөт ар тараптуу мен айткандай эле иштерди токтотпостон алып барат. Маалыматты мен аяктап жатып, кийинки брифингде, кийинки биздин жолугушууда мен сиздерге экономикалык тармактарда болуп жаткан иштер боюнча айтып берүү боюнча максаттап көздөп жатамын. Ал жакта дагы бүгүнкү күндөгү кырдаалды оңдоп, экономиканын тармактарын тез аранын ичинде турукташтырып ишке киргизүү боюнча маалыматтар бар. Ал боюнча өкмөттүн жаңы кадамдары, өкмөттүн алдыга койгон максаттары, жасап жаткан жумуштар бар. Ошол боюнча сүйлөшөбүз. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Мен кыскача баяндамамды бүттүм. Чоң рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио каармандар, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү. Сиздер бүгүн Кыргыз Республикасынын премьер-министри Боронов Кубатбек Айлчевичтин кыргыз өкмөтү тарабынан көрүлүп жаткан чаралары тууралуу кыскача маалыматын уктуңуздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.